Ыр адамзат курдашы, ыр ашыктын сырдашы дейт. Амансыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр? ЛТР каналында ыргайлаган өмүр көрсөтсө, жалпыңыздарды көгүлтүр экранга жакын чакырабыз дагы. Кош келиңиздер деп тосуп алабыз. Анткени эмгек адамды жараткан дейт. Жакшырлар жан дүйнөнүн азыктары дейт. Биз бүгүн кайталангыс керемет обондордун автору көп жылдан бери бизден кыргыз искусствосуна полтодой салым кошуп, канча деген мына ушу акындардын ырларына экинчи өмүр берип керемет кайрыктарды жараткан обончу жана аткаруучу маданияттын мыкты кызматкери, элибиздин сыймыктуу инсандарынын бири, балдар үчүн оңчулардын сынагынын жеңүүчүсү, Айтор көп кырдуу талант ээси Качкын Абдыкадыров агайыбыз бүгүн бизде конокто. Кош келиңиз. Сизди көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Албетте адамды эки нерсе кыртайтпайт. Биринчиси жакшы мүнөз, экинчиси жакшы сөз дейт. Качан көрбөйлү эмгектенип талбай керемет обондорду чыгарып келе жатасыз. Биздин көрсөтүүбүздүн биринчи бөлүгү ыр дүйнөнүн башаты дейт. Качкын агай, айтсаңыз, негизи эле ушу алгач канча жашыңыздан обон жараттыңыз, чыгармачылыкка кандайча келдиңиз, ошол жөнүндө? Рахмат. Саламатсыздарбы, кыргыз элим, жакшы турасыздарбы, аман эсен. Эми чыгармачылыкка кайрыла турган болсок, менин чыгармачылыгым баягы мектепте окуп жүргөндө өзүң балалык чагың менен билбейт экенсиң да, эмне чертебимди ойноп жүргөндө элечи. Анан 10 классты бүткөндөн кийин баягы 2 жылдык студияга филармонияга тапшырып калдым, гитара бөлүмүнө. Аны ийгиликтүү аяктагандан кийин Балчыда маданият үйүндө иштеп калдым. Анан 88 жылдар болуш керек эле. Анда Союз убак эмеспи? Ошо Ленин Жылдаш деген газета чыккан экен. Анан мындай ачып окуп атсам, акын Райкүл Мамырованын текстери, ырлары бар чыгыптыр. Анан ошол эгер мен деген ырын окуп атсам эле көмөкөйгө көкүрөккө кыңгылдап бир обон кайрыктар келип калды. Бирок аягына чыга элек деле уже обон келип калды. Ошо менен обону менен аягына чейин ырдап койдум да, ичи менен элечи. Караңызчы. Анан аны жазып алып, эми бала экенсиң да, жашыраак экенсиң, бирөөнө сунуштагандан уялып, тартынып бир топ убакыт жүрдү. Анан 93-жылы Бишкекке келип, мына Шаршен театрында иштеп калдым. Музыка болупчу. Анан ошондо ырчы Дилбар Райымбекова деген ырчы бар эле. Кыз. Анан ошого угузсам ал жактырып, анан биринчи жолу ошо 88-жылы ошо Замана эфирден ырдалып чыкты ошол чыгармам. Анан ырдалды, бирок баягы өзүм ошо обончулукка дагы киришүү мындай уланган жок. Мындай эле обон болуш керек депчи. Анан кийин элдин арасында ырдалып уккандан кийин менде мындай эме стимул пайда болду да. Жазсам болот турбайбы депчи. Анан баш оту менен кириштим. Uzun gündü
жакшы сөзгө огон өзү эле ээрчийт экен да. Гитараны канча жашыңыздан үйрөндүңүз? Эми гитара жөнүндө айта турган болсом, мен 5-класс окуп жүргөндө, 10-класс окуп жүргөн бир байкем бар эле, бир тууган. Анын туулган күнүнө ошо классташтары гитара алып келип бербейби? Анан ал көчөгө чыгып кеткенде мен алып эле кыңгылдата берчимин да, билбей элечи. Анан бир күнү эле өзүм эле ал мага то есть бир эле сапты үйрөтүп койду. Канекей эженин ыры бар эмеспи? Апалар таңдан тууру уйсаганда. Бир эле сап, ошол эле сап мага үйрөтүп койгон. Ар жагын билбейт байкем өзү делечи. Анан ошону чертип атып, калган 2-чү, 3-чү, 4 сагын өзүм кылап кетпеймби? Анан байкем кечинде келип атпайбы? Анан ага чертип берип атпаймынбы? Мен могуларды өзүм черттим десем ишенбейт. Ал эми оюна да келген жок да, ошо баягы талант берип, ошо таланттын аркасынан адам өзү ошондой чертип атканычы. Ишенбей, 2-3 күн ишенбей жүрдү. Анан башкаларды да чертип берген, анан ошондо ишенди. Анан ошентип мектептердеги жанагы сынактар болот эмеспи? Дайыма эле болот го, азыр деле болот. Ошолордо дайыма чертип катышып жүрчүмүн.
студиябыздын катылуу коногу дагы эмгегинен баар тапкан элибиздин сыймыгы бизде болгон мынакей жаштардын устаты, теле тармагында көп жылдан бери эмгектенген тележурналист, акын, Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, албетте Качкын Абдыкадыровду жакшы таанып билген Качкын агай болсо, мына ушул агайыбыздын ырларына оон жараткан Ишек Мамбет Өмүров агайыбыз бүгүн бизде конокто. Кош келиңиз агай. Саламатсыздарбы? Рахмат айбек. Төрүнөн көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Негизи эле акын менен оончуну бириктирген бул жакшы, оон жакшы ыр дейт го. Ошондуктан Качкын агайдын ушу чыгармачылыгы, оондору жөнүндө айтып берсеңиз. Негизинен бул чыгармачыл адамды алдыга үндөмөйүнчө анын баягы өзүнүн чыгармачылыгы апагейине жетпей калат да. Качкынга ушул кезде ушул нерселер абдан керек болуп турган учурда бир өзүнүн учурунда ушул музыка дүйнөсүнө, оон дүйнөсүнө келди го деп ойлойм. Эми биз бир 25 жылдан бери чогуу бирибизди билебиз. Ушул эле чыгармачылык жол менен телевидение, музыка, оончулук деген жаатта таанышканбыз. Биринчиден мен Качкынды өзүнүн адамгерчилигин сыйлайм, жөнөкөй жакшы жигит. Бул кут кайдан келет? Кут ошол кандайдыр бир кыргызча айтканда өнү өскөн жерден келет. Бул айтылуу Сайыкбай Каралаевдин айылынан, ак өлөңдөн. Жакшынакай энеси бар, набаттуу киши. Мен үй бүлөсү менен дагы ошол өз чыгармачылыгы аркылуу таанышкам. Экинчиден Качкынды экинчи касиет мына оончулук дүйнөгө алып келгени бул сөздүн баркын билет, сөздүн наркын билет, сөздү тыңдай билет. Сиздердин оончулардын тили менен айтканда текстти тандай билет. Ушу текстке жасаган астыйдын мамиле мени ушул Качкынга чукулдатты, жакындаштырды, тааныштырды. Анан мен ырларымды өзү карап көрүп, өзү биринчи жолу Роза Аманова экөө келди. Ушу бизге бир ыр керек болуп атат, тезинен ушундай керек болуп атат деп анан иштештик. Андан бери менин бир 5-6 ырыма оон жазып жүрөт. Негизи эле чыгармачыл киши сезимтал болот да. Анан сезимтал болгон киши сөзсүз жашык болот. Баягы сөз бар го, дүйнөдөн жарак өтсө акындын жүрөгү аркылуу өтөт депчи. Качкын жанагы биздин апрель революциясы чыкканда балдарды атып таштаганда ошондо чыгарган оону бар. Ошо жерде мен ушунун сезимталдыгын көрдүм да, ошондо ыйлады. Ыйлап туруп аткарды ушулардычы. Анан менин сөздөрүмө жабышып калган себеби Токтөбүйдө чыгармачылда. Бир филармониядан жолугуп калып, Токтөбүнүн гримерный кабинетинде отуруп эле анан мен ырымды карап көрүшүп эле анан Токтөбү акыркы 2 китапка жабышып калды. Сагынып, сени дагы сагындырып, санаанын аптабында жүргөн кезим. Байке деди, башка сөзүн кереги жок, ушуну чыгарып берем мен деди дагы. Токтөбү жабышты, оон тигиники. Анан ошону менен Токтөбү ошону алып чыгып кетти да.
албай сүйүнүм эмнекенин теске албай үнүмдү бышаң менен жүрөсүң го өзүңдү кечирип жежектей албай менен неге ушундай экен сезим бир сырдуу жан дүнөгө баттым өзүм сагынып сени дагы сагындырып сананың актабында жүргөн кезим сагынып сени дагы сагындырып сананың актабында жүргөн кезим сананың актабында жүргөн кезим актабында жүргөн кезим Анан качкындын дагы бир көйгөйү бар мен билгенденчи. Бул тынымсыз аракеттенет. Үйүндө аппаратурасы бар, иштейт. Үй бүлөсү да ошого көнүп бүткөн. А бирок качкынды колдоо жок болуп жүрөт. Эми бул качкындан кийинки балдар мунун жанагы эки ата-мекен жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө хит болуп кетти. Аны биздин чоңдорубуз ар кайсы Ош 3000 болгондо, башка жер болгондо ошол жерлерде коюп пайдаланып атат. А бирок Качкан Абдыкадыров жөнүндө сүйлөгөн киши жок. Бул баланы бир колдоп коелу, ушунун эмгеги бар эле. Бир ырды ата-мекендик деңгээлге көтөрүп ошого алып чыккандын өзү бул чоң нерсе. Ал эми 4 түр менен эл артисти болуп, эл эмгек сиңирген артист болгондор бар дагы. Патриоттук сезимде элине кызмат кылып аткан ушундай көмүскөдө калган таланттар болуп атат. Эми бул маданияттын Кыргыз Республикасынын маданиятынын эң мыктысы атилишники дегенди дагы кеч алды. Эми мындан кийинки кесек эгерде министрлик, композиторлор союзу, оончулук дүйнө, жалпы эле коомчулук бир сунуш кылса, ушул жигитке бир сыйлык берип койсо жакшы болот эле. Жакшы сөздү кармап калыш деген өзү жакшы нерсе экен да. Жакшы чыгарманын жаралышы дагы бул ата эле издеп табылбайт, бир жөнөкөй жерден табылат да. Бир жолу Октябрь күнү театрдын алдында жумуштан чарчап кечинде эфирден кийин келип чыккан Качкын болуп ошол жерде тамак ичип отурсак, ырларды окуп калдык да. Аны окуп алсак ошондо менин бир ырым бар эле. Кор кылат жаман тууган жаман жолдош, кокустан калса түшүп башыңа иш. Кудай бир, өмүрдө бир, өлүмдө бир, тагдырда басар жолуң жалгыз бир иш. Кандай саптар керек? Депчи. Анан мезгилдин кышы түшсө түшө берсин, түшпөсүн бул жашоодо вактың агыш деп өтөт да. Анан Качкын айтты да, өзүнүн термини менен айтып атам да. Байке ушул жерден теп салгансыз да потолокту. Ушул 2 сап менен тепкенсиз. Давай мен ушуга чыгарайын деди да. 3 күндө чыгарды. Өзү көрдүңүзбү, ошол илкам сөздөн улам илкам пайда болуп кетти да. Каалоо эми чыгармачылык ийгилик каалайм. Биз эгемендүү өлкө болдук. Биз азыр маданиятыбызды бардык тарабыбызды алдыга эми жылдырбасак бир мүмкүнчүлүк келди деп умтулуп аткан кез. Мына ошол учурда искусство жаатында айтканда, дели чыгармачыл адамдар жөнүндө айтканда, эч бир таланттуу адам көмүскөдө калбасын. Төш белги деген кенедей темир. Эл агартуунун тиги эмгек маданияттын мыкты кызматкери деген эмгек сиңирген кызматкер бериш деген бир значок экен. 2 барак кагаз экен. Аны аябай эле коюш керек. Тирүү кишиден, чыгармачыл кишиден, мекенге кызмат кылуу кишиден да.
Ошон үчүн Каскынга ушу чыгармачылык ийгилик каалайм, ден соолугу чың болсун. Ушул жөнөкөйлүгү менен, ушул адамкерчилиги менен, анан ушул изденүүсү менен жүрө берсе, Каскындан буюрса жакшы нерсе чыгат. Ийгилик каалайм. Рахмат агай, Сиздерге убакыт рахмат. бөлүп келгениңиз үчүн сизге да чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Биз болсо Качкын Абдыкадыровдун оңдору менен көрсөтүүбүздү улантабыз. Кыргызга жарык берген ыйык шамы, кылымдап орноп калган ордо шары, көргөн эл көркөмүнө суктанышкан, көркүңө көр кошо бер мындан ары. Bor şarı, çaştardı şanға bölüp keçki şanı, жаркыган жарык чачып жашообузга, жашасын биктикте мындан дагы. Жашылы жайнап өскөн кайын багы, суктанткан Теметко бульварлары, сезимге сергектикти тартуу кылып, сулуулук берип турат элиң дагы. Көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгү тарыхка бай оңдор деп. Анан бүгүн биз мына ушул акын Райкүл Мамырованы эскерип отурабыз. Ошо Райкүл Мамырова ушу сиздин чыгарган оонуңузду уктубу, кандай баа берди көзүнүн тирүүсүндө? Ал киши ошо кийин Дилбардан кийин Дилшат Кангелди бардап жүрдү. Анан ошондо телевидение, радиодон жолугуп калдык. Ал мен тааный элегем, ал мени таанып, өзү чакырып, анан ошо стол үстүндө отуруп, менен баарлашып, анан чыгармачылыкта дагы иштештик. Абдан ыраазы болду. Эми мунун да бир кызыгы бир мындай болду. Студияда ыр жаздырып атсам, сен деле тааныйсың да, Кадыркулов Жылдызбек аранжировщик. Ал 96-жылы болуш керек эле, ошо студиясында. Десем, ушул ыр сиздики да дейт. Анан ооба десем, мен бул ырды мектепте жүргөнүмдө дейт. Мугалимдерге, анан конок которго меймандарга барганда ойноп, ырдап чертимин деп атпайбы. Анан ошондо да бир деме болду. Ырым кичине болсо да эл аралап, элдин арасында ырдалып жүргөт экен деп мындай өзүм ыраазы болдум да, чынын айтайын, ошондо экинчи жолу. Анан сөздүн автору дагы абдан ыраазычылыгын билдирди. Баягы эми чыгармачылыкты толук кандуу түшүнгөн адамдар билинип эле турат да, баягы сөзгө обон тök келишип турганычы, аябай бири-бирине айкалышып турганы билинип турат. Анан кээде сөзгө обон айкалышпай калган эмелер да болуп калат эмеспи, аны деле угуп көрүп атабыз. Бирок эң биринчиден мен текстке, сөзгө абдан маани берем.
Рахмат, Райкүл эженин жаткан жери жайлуу болсун. Анда сөзү Райкүл Мамырова, оны Качкын Абдыкадыровго таандык ийгирмен деген ырды тартуулайлы. Эгер мен гүл болуп жаралсам, терезең түбүнөн өсмөкмүн. Андыгы эртеге чөнүңдүң, ай, ар дайым жүзүңдү көрмөкмүн. Андыгы эртеге чөнүңдүң, ай, ар дайым жүзүңдү көрмөкмүн. Эгер мен суу болуп жаралсам, мелмелдеп бакчаңдан агармын. Жүзүңдү жугана келгенде, ай, шыбырап сырымды айтмакмын. Жүзүңдү жугана келгенде, ай, шыбырап сырымды айтмакмын. Эгер мен куш болуп жаралсам, бир сенин багыңа конмокмун. Шагыңа салып мен уяндым, ай, күбөлүк жанаша болмокмун. Шагыңа салып мен уяндым, ай, күбөлүк жанаша болмокмун. Эгер мен нур болуп жаралсам, шуламды бир сага төкмөкмүн. Бейхабар сен уктап жаткандан, жүзүңдөн аймалап өтмөкмүн. Бейхабар сен уктап жаткандан, бетиңден аймалап өтмөкмүн. Ой, жүзүңдөн аймалап өтмөкмүн. Бетиңден аймалап өтмөкмүн. Качкын агай, качан көрбөйлү колуңуздан гитара түшпөйт да? Оондорду гитаранын коштоосунда жаратасызбы? Кандай учурда жаратасыз? Эми обон эгерде жүрөктөн чыга турган болсо инструментке деле карабайт экен. Кээде машина айдап баратсаң деле көкүрөгүң кыңылдап баягы жакшы окуп калган тексттериң эсиңде калат да, ошолорго кайрыктар келет. Анан азыр эми жакшы болбоду жетишкен. Сотка деген бар. Сотка кыңылдап ырдап коесуң, анан 2 саат чыгып калса 2 саатын үйгө барганда кайра улантып дегендейчи. Анан үйдө пианино бар, пианино менен иштейбиз, гитара менен иштейбиз дегендейчи. Alatoom ata babam mekendegen, urpaklar beypil жашар бекендеген. Турундан Эрман астай батыр чыккан, жегиңди эч буздурбай
жашайбыз ару таза тилек менен сактайбыз чегиңди биз жожолотпой эр жүрөк улдарың бар элимдеге Алатоң асыл жерим ак калпак кыргыз элим атадан калган мурас ыйык сезим Алатоң асыл жерим ак калпак кыргыз элим атадан калган мурас ыйык сезим атадан калган мурас ыйык сезим Bizim көрсөтүүбүздүн 3-чү бөлүгү албетте бул ийгиликке жеткен жылдар дейт. Бүгүн сиз ийгиликтүү инсансыз, карап көрсөк канча деген акындардын ырларын оон жаратып атасыз. Кандай кылып ушул сөздөрдү табасыз? Китептер көп эмеспи? Китептерди алабыз. Анан кээде биринчи обон жаралып калса, ошо акын менен байланышып, ошонун размерине тууралап, ушундай тематикадагы ушундай ойдогорду жазып бериңиз деп кээде заказ берүүгө туура келет акынгачы. Мисалы мен кечээ жакында Султан Керимовго ыр жаздым эле. Сөзү көңүлүбүзгө жакпай, ал кишиге да жакпай сөзү, азыр кайра башка акынга кайрылып жаздырып атабыз да. Ушундай шарттарда болуп калат экен кээде. Туура. Агай сиздин баягы лирикалык, махаббат темасында ырларыңыз менен кошо патриоттук да ырларыңыз. Эрдис Түмөнбаев, Вера Пирматованын Кыргызстан деген ырыңыз айтып берсеңиз, бул албетте баягы ушул ырды укканда жүрөгүңдө баягы патриоттук сезим ойгонот дегендей сөзсүз мындай ырларды чыгарууда бир топ оор болсо керек. Эми мунун таржымалы мындай болгон. Биринчи обону жаралды. Анан сөз таппай жүрүп, анан бир күнү ошо Венера Пирматова мага жазып берди. Бирок ичин такыр толбой койду да, анан акыркы мына жакын арада эле анан Эрдис Түмөнбаевга кайрылып ушуну оңдоп бересиңби, же кошумча кыласыңбы, же сен жазып бересиңби деп сунушумду айтсам, ал киши баштап койгон экен идеяны. Мен кошумча кылып оңдоп берейин деп, анан оңдоп, мына бул ырыбыз кечээ эле чыкты. Сыясы кургайлы. Кургайлы көрсө мына жаңы чыгармабыз болот. Туура, анда биздин Качкын Абдыкадыровдун көрсөсүндө жаңы чыгарма Кыргызстан биздин эл аралык конкурстардын лауреаты, белгилүү опера ырчысы Нуржигит Асановдун аткаруусунда сиздерге тартуулайбыз. Ардактап салтын кыргыздын, адеттүү сыйлык ул кызың, аламга чыйыр жол салган, аламдын эси кыргызың, бейбекчил батыр эрени, мерчиген көлдөй тереңи, жеңишти алып бийикте желиреп турсун желеги гүлдө берөйкүн Кыргызстан өзүңдө сүйүп сакталган күбөлүк кылым жашай бер дүйнөгө элиң таныткан гүлдө берөйкүн Кыргызстан өзүңдө сүйүп сакталган жашыл толоруң, аркарлар баскан золоруң, булбулдун үнүн коштогон, булактар жирей тоборун, кыдырдым кыйла жер бетин, кыргыз жер сендей көрбөдүм, дейишти сендей сеземин, берекем кутун бермедим, гүлдө берөйкүн Кыргызстан
негизи эле опералык чыгармалар, баягы бий күндү инсандар аткарат да, мына ошондойлордун бири Бакыт Абыкеев дагы сиздин ырларыңызды аткарып жүрөт. Бир эмесе эки ырыңыз экен, ошол жөнүндө айтсаңыз, жайлоо, Бишкек ИИМ деп. Бишкек ИИМ деген баягы бизде Сардарбек Жумалиев агайдын ыры бар эмеспи? Андан башка деле ыр укпаптырмын, анан мен деле жазайынчы Бишкек ИИМ деген арнап деп өзүм эле эме кылдым. Анан сөзүн эми кээде ырчылар деле жазып коет экен. Батыр Ысалиев деген ырчыбызга сунуштасам, ал жакшынакай сөз жазып берди. Ал өзү ырдайт, анан ошо сөз жазып берди, анан Бакыт Абыкеев аткарды, жакшы аткаруу болду буюрса. Бул жайлоо эми менин балалык кезим, ата-энем чабан эле баягы жайлоодо өстүк да. Каникулга кеткенде эле жайлоодо болуп атпадыкпы? Анан ошо жайлоону көрбөгөнүмө 30 жыл болуптур. Ошону сагынып, 14-жылы болуш керек эле. Ошо 14-жылы 30 жыл болгондон кийин ушуна сагынып, пуса болуп, ошо обон жаралган биринчи. Анан акын ошо менин оюмду табар бекен деп Раматалык Гүлжамиля Шакирова жаткан жер жайлабасын аптан сонун акын эле да. Анан эже ушул обонду угуңузчу, сизде эмне таасир берип атат ушул сөз, эмне жөнүндө жазылыш керек десем, жайлоо деп айтпадыбы? Дароо, карабайсызбы? Дароо эле обонду угуп туруп элечи, жайлоону элестетип атат деп анан бир эле жазып берди. Сөзүнчү мага ушундай жакты, мына ошо буюрса мында да элдер угушат. Өзүм бир аткаргам, мен ырчы эмесмин, баягы чоң профессионал эме. Мен буюрса Бакыт Абыкеев аткарып берет буюрса. Рахмат. Биз бүгүн мына көрсөтүүңүздө бир топ сабкаларды эскерип отурабыз. Анын бири Гүлжамиля Шакированын сөзү обуну сизге таандык жайлоо деген ырды угалы.
ағай, негізі уақыт бардығынан қымбат дейді. Анан бұл талант жаратқаннан берілген олжа дейді. Албетте мына ушу бала кезіңізден ыржанды болып, ырға ышкыбоз болып, бүгін мынакей элдин сыймыктуу инсанысыз. Мынакей канча бул дискуссияда жүргөнүңүзгө көп жылдан бери канча жаштарга устат болдуңуз, канча өнөр адамдары сиздин ырларыңыз менен ийгиликке жетип отурат. Ошондуктан сизге биз бекемдей солук каалайбыз. Бүгүн биздин көрсөтүүбүзгө келип, эргип, өткөндөрдү эстеп, балалык күндөн баштап бүгүнкү ийгиликке жеткен күндөргө чейин эстеп отурасыз. Ошондуктан биз сизге эркин микрофон берели. Өзүңүздүн жан дүйнөңүздөн чыккан сөздөр, элибизге бир тилегиңиз болсун. Рахмат. Эмне дейин, эми элибизде жалпы Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, Кыргызстаныбыз өнүксүн, элдин жашоосу жакшы болсун, баардыгы аманчылыкта болсун. Баягы эмне дейин, ден соолугу чың өлкө, ал уже түбөлүктүү деп ойлойбуз да. Ошондуктан элдерибиз оорубасын, үй бүлөлөр менен, бала чакасы менен аман болушун, баарыбыз жакшылыкта, байчылыкта жашайлы баарыбыз тең. Рахмат. Мына ушундай обондорду жаратыш үчүн сизге да бекем ден соолук каалайбыз. Бар болуңуз, жакшы обондоруңуз менен биздин ыргайланган өмүр көрсөтүүсүнө келип туруңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге жакындан жардам берген Заман рестораны өзүңүздөр билгендей жакшылыгыңыз болсо, мына ушул жерде өткөрүп ырахат алсаңыздар болот. Ал эми биздин көрсөтүүбүздү кайталап көрө турган болсоңуздар, ЛТРдин YouTube, Facebook, Instagramдагы баракчаларына кирип, Кашкын Абдыкадыровдун ырлары менен таанышып, ага өзүңүздүн каалоо тилектериңиздерди калтырсаңыздар болот. Ушу менен биздин көрсөтүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.